Кыргыз билим берүү академиясы менен Марал радиосунун биргелешкен долбоорунун алкагындагы тарбията танапис жок программасын көрүп жатасыздар. Кызматыңыздарда мен Марс Мойтов болмокчумун. Бүгүн өзгөчө темада кеп курабыз. Кандай десеңиздер, билим берүүнү жаңылоо деген темада маек куруу үчүн студиябыздын коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Кыргыз билим берүү академиясынын профессору, педагогика илимдеринин доктору Добаев Кыргызбай агайыбыз, ошондой эле Рустамбек Мамралиев атындагы мектеп гимназиясынын директору Султаналиева Динара эжекебиз бизде конокто. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Кыргыз Республикасынын билим берүү системасына толуктоолорду киргизиш керекпи же түп тамырынан өзгөртүү керекпи? Мен дайыма эле айтып келем, семинар өткөргөн жерде да айтып атам, мындай аркы берки чогулуштарда да айтып келатам. Кыргыз билим берүү системасын түп тамырынан өзгөртүш керек. Ага эмне себеп? Биринчиден коом өзгөрүлдү. Балдар өзгөрүлдү. Биз баягы илгерки Каменский отургузган араба менен 17-кылымда отургузган араба менен эмгиче мына 21-кылымга чейин келдик. 21-кылым бу такыр эле 20-кылымдан да чоң өзгөрүүлөрү бар да. Эмне десеңер, интернет пайда болду. Глобализация деген проблема пайда болду. Балдар, азыркы туулган балдар бизге окшош эмес, мурунку муундагы балдарга окшош эмес. Азыркы туулган балдар керек болсо, это совершенно другое поколение. Же болбосо мен дайыма айтам, это поколение Z. Они родились в эпоху интернета. Алар ойлойт экен да, илгертен эле бери интернет. Булар интернет менен төрөлүп, интернет менен чоңоюшту. Булар керек болсо, мен дайыма айтып келатам, ушул балдар бизден көрө, ушул бизде улуу муундардан көрө, ушул турмушка караган көз караштары, турмушка кылган мамилелери бизден кичине тереңирээк десем жаңылбайм да. Булар информациянын баягы ичинде жүрүшөт. Ар биринин смартфону бар. Керек болсо ошол эле сабакты, биология болобу, химия болобу, керек болсо ошол китептеги маалыматтарды керек болсо, алар смартфондон, керек болсо ошол эле компьютерден таап алат. 10 эсе, 20 эсе, 1000 эсе көбүрөөк информация таап алат. Анан ошон үчүн мындай суроо туулуп атат да, анда ушул балдарга илгерки ыкмалар туура келеби? Же болбосо илгерки окуу китептер туура келеби? Же болбосо мен мынтип айтам да, окуу китептер өткөн доорго түзүлгөн. Тетиги индустриальный эпоха деп коет го, азыр постиндустриальный эпоха келген. Ошол өткөн доорго түзүлүп, демек биз азыр ошон үчүн мен айтып атам, түп тамырынан биз билим тармагын түп тамырынан өзгөртүшүбүз керек. Ушуга чейин бардык эле министрлер келгенде өзгөртөм деп өзгөртүү киргизебиз деп көп эле министрлер, канча министр келди, өзгөртүү киргизебиз. Көбүрө сабактын, математика сабагынын саатын көбөйтүп коет, көбүрө форманы киргизебиз дейт, көбүрө тиги сабакты киргизелик дейт, көбүрө тиги бу жалаң эле майда иштер. Алар түп тамырынан билим тармагын өзгөртө албайт. Демек, мен ушул терең ишеничтемин. Ушул биздин билим тармагыбызды түп тамырынан өзгөртүшүбүз керек. Ошол үчүн мына азыр жаңы министр келбедиби, Алмаз Бейшеналиев. Ушул жигит ушул өзгөртүүгө барчы жигит деп ойлойм. Ошол волясы да бар экен, билими да бар экен. Ошол өзгөртөм деген бир кадам менен мына азыркы мына бир айдын ичинде иштерин көрүп турабыз. Өзгөртөм, ушул билим тармагын өзгөртөм деген бир кадамды элге, бизге кайрылып жасап, ошондой иш аракетти жасап атат. Билим берүү системасын өзгөртүү керек экендиги байкалабызбы же байкалбайбы? Агайдын айткан оюна мен дагы толугу менен кошулам. Себеби билим берүү системасы жаңыланууга дуушар. Агай айткандай эле, эгерде биз мурунку эле программа менен эле окуй берсек, азыркы жаш өспүрүмдөрдүн мындай аң сезимине, кабыл алуусуна дагы жаңылануулар кирип атат. Мен өзүм эле ошо мугалим катары ошо билим берүүдө байкалатам да, балдар бизден 1-2 кадам астыда жүрүп атат. Демек, анда биздин билим берүү системада дагы алдыга койгон ошо максаттар өзгөрүлүш керек.
мугалимдердин иш алып баруусунда ошо балдар менен мугалим бала ата эне бир болуп аткандыктан бул сөзсүз түрдө өзгөрүүлөр болуш керек. Жаңылануу бул жакшы нерсе. Балдар 1-2 кадам алдыда атпайсызбы? Кайсыл тараптан алдыда? Мисалы мына кырдаалга байланыштуу азыр биз онлайн окуп атпайлыкпы? Мен эме өзүмдү алып кетсем, мен Совет мектебинде окуганмын да. Азыркы балдар заманбап мектепте окуп атат, мультимедиалык каражаттарды мындай жакшы билип атат. Смартфонду жакшы башкарат экен, салыштырмалуу ошолорду алдыда деп айтсак болобу? Болот десек да болот, болбойт деп айтсак да болот. Себеби деген баягы биз жана мен айтып баштабадымбы, биз азыр онлайн сабак берүүдө телефон менен абдан толугу менен тааныш эмес болчубуз да. Азыр болсо биздин билим берүүбүз ошо телефон аркылуу болуп калды да. Айла жок үйрөнүш керек болду. Үйрөнүш керек болду. Бул да жаңылануунун бир бутагы деп ойлойм мен дагы. Анда жаңылаш үчүн эмне кылыш керек агай? Эми азыр айтып берем, жаңыланыш эмне кылыш керек экен. Биринчи суроого кошумча айтып кетейин. Азыркы мектепте берип аткан билимдин 90% керек болсо турмушка кереги жок болуп калып атпайбы? Бала бүтүп алып мектепти, 10% эле мектепте алган билим турмушта колдонулат экен. Керектелет экен. Анан мына экинчи сурооңо эмне кылыш керек экен дегенге, мына 2 жылдан бери, мына 1,5 жыл, 2 жылдан бери Кыргыз билим берүү академиясында ушул боюнча чоң иш жүргүзүлүп атат. Биринчиден мына жакында эле концепциябызды жазып, жаңы билим берүү тармагы кандай болуш керек? Эмнеге багытташ керек? Эмнеге биз балдарды даярлашыбыз керек? Ошол багытта биз жаңы концепция түзүп чыктык. Ошол концепцияны ошол билим берүү академиянын сайтында 1 жылдан бери илинип турат. Анан тилекке каршы мындай экен да, ошол сайтта илинип турган, бирок мугалимдер, ошол коомчулук ошого кирип, ошону бир карап, биз ошону атайын илип койдук да, коомчулук таанышсын, көрсүн, өзүнүн пикирин айтсын деген. Бирок ошол мына 1 жылдан бери илинип турат. Ошол биздин сайтка кирген кишилер аябай аз. Ушул концепциянын негизинде жакында эле мына сентябрдан тартып, мына жайдан тартып, августтан тартып, ушул концепт негизинде жаңы билим берүү стандартынын долбоорун иштеп чыктык. Билим берүү стандартынын долбоорун иштеп чыктык. Бул стандарт керек болсо, бул жаңы маданият, жаңы философия, это новая философия, это новая культура образования деп орусча айтсак болот го. Это совершенно новая. Бул билим тармагыбызды керек болсо ошол түп тамырынан өзгөртчү стандарт деп айтсак да болот. Эмне десеңер билесиңер да, билим анан мамлекет. Кандай билим жогору болсо, мамлекетибиз да бат өнүгүп кетет. Демек, ошон үчүн ушул стандартта бир топ өзгөрүүлөрдү киргиздик. Ал стандартты да баягы окурмандарга мен айтып кетер элем. Ошол биздин билим берүү академиясынын сайтында илинип турат. Азыр ошол стандартты мына бүгүнгече ошол жаңы министрде ошол стандартты колдойм деп атат. Азыр талкуу жүрүп атат. Талкууга катышса эң эле жакшы болот эле, ошол коомчулук катышса жакшы болот эле, мугалимдер катышса жакшы болот эле. Ушул жаңы стандарт бул биздин келечегибиз. Ушул стандартка өзүлөрүнүн ой пикирлерин берип, өзлөрүнүн кандай бир сунуштарын берсе жакшы болот эле. Биздин балдарыбыз мектепте сабак эң эле көп нагрузкасы биз белкөдө экен. Эми карабайсыңар, ошол эле Финляндия, ошол эле Сингапур, көп мамлекет баягы билим тармагы аябай жогору, билими жогору мамлекеттерде жылдык көлөм саат 800-750 сааттан ашпайт. Жылдык саат. А бизде Кыргызстанда 1000 сааттан ашып кеткен. Эми карабайсыңарбы? Демек, канча көп окусак да, бирок билим тайкы. А билим тайкыны билесиңер, акыркы мынакей Пизанын биз 2009 жылы акыркы жолу ошол Пизага катышканбыз.
ошол ПИЗа, международные сравнительные исследования деп коет, уровня знания детей мектептеки дейт. Ошол ПИЗада биз 2-3 жолу катыштык, 2-3 жолу эң эле акыркы орунда болдук. Эми карабайсыңар, урматтуу кесиптер. Керек болсо тетиги Африкадагы, керек болсо тетиги Америкадагы баягы эме өлкөлөрдөн биз артка калып турабыз. ПИЗанын баягы маалыматы боюнча. Демек биз саатыбыз көп, бирок сапаты жок болуп атат. Демек ошон үчүн ушул стандартта эң эле биринчи алгачкы негизги ушул сааттардын көлөмүн, нагрузканы азайтуу. Демек биринчи класстан бир 20 сааттан ашырба бир жумада. Негизги мектепте 24 сааттан ашырба. Жогорку класстарда 26 сааттан ашырба. Дагы бир өзгөчөлүк, дагы баягы школьный компонент дейт, мына ким жакшы билет, школьный компонентти биз башталгыч класста кеминде бир 20%ке чейин, общий нагрузкага 20%ке чейин то есть негизги мамлекеттик компонент 80% болсо, мектептин компоненти бир 20%. Негизги мектепте 30%, а жогорку класстарда 50%ке чейин жеткирип атабыз. Дагы ушул жаңы стандарт, жаңы концепциянын дагы бир жакшы жагы, биринчи класстардан тартып 3 тилдик. Эми мен түшүнүп атам, кыргыз тилди жакшы билиш керек. Кыргыз тилибиз бул биздин эне тилибиз. Ар бир жаран, Кыргызстандагы турган жаран кыргыз тилди аябай жакшы билиш керек. Бирок жана башында айтып кетпедик, глобализация деп. Глобализациянын алкагында биз Кыргызстандын четине чыксак эле бөлөк тил. Бөлөк тилди билбесең, сен кыргыз тил менен эки жака, иш жака бара албайсың. Чет мамлекетке барып атасыңар, тияка барып атасыңар, келип атасыңар. Ошон үчүн ушул башталгыч класстардан тартып кыргыз тил негизги тил, андан кийин орус тил официалдуу тил, андан кийин англис тил, же болбосо бөлөк бир чет тилдик тилден. Эмне ушул стандартка баягы Финляндия, башка өнүккөн өлкөлөрдө колдонуп аткан программа Крилди киргизип атабыз тил окууда. Бул эмнени белгилейт? Тил ар бир сабакты ошол эле башталгыч класстарда бир сабакты орус тилди мектеп болсо, бир сабак сөзсүз 2 предмет кыргыз тилинде өтүш керек, орус мектепте. Атасыңар? Англис тилинде 1 предмет өтүш керек. Кыргыз тил сабагында, кыргыз тил мектебинде ошондой эле 2 предмет орус тилинде, башка кыргыз тилинде. Учурда деле ошондой го, андай эмеспи? Жок, учурда ошондой эмес. Андай бизде программада жөн эле стандартта, бупта жөн эле тилдер бар да, а бирок тилде ошол кыргыз тил мектепте, кыргыз тилдүү мектепте ошол эле сабак орус тилинде өтөт. 1 же 2 сабак орус тилинде өтөт. Анан 1 же 2 сабак англис тилинде өтөт. Англис тили болобу, же немис тили болобу, же француз тили болобу, иш кылып ошол тилде. Демек, бала мектепти бүткөндө 3 тилди жакшы билиш керек. Кыргыз тилди, орус тилди, англис тилди. Ушул 3 тилди билмейинче Эң жакшы. Аябай жакшы болот да. Кошумчаңыз барбы? Жок, мен агай ошо тармакта иштеп аткандыктан азыр угуп, демек, мисалы математика башка тилде берилет деген оюңуз келди, агай. Ооба. Так эле ошол. Бирок ошогон биз жетишибиз керек да. Мына быйылдан тартып ушул киргизелик деп атабыз. Эми ал бул бардыгы эле сырасы эле жалпы кирип кетпейт ушул стандарт. Демек ошол жогорку окуу жайда студенттерди кабыл алып атканда эң жакшы студенттерди кабыл алыш керек ушул пет специальность боюнча. Ошол мугалим болом деген балдарга ошол жогорку окуу жайлардын стандартын, программаларын өзгөртүш керек. Алып аткан балданы, алып аткан азыркы алып аткан мынакей мектеп ошол мугалим болом деген, кесипти аркалайм деген балдарды сөзсүз 3 тилди билүүгө чакырыш керек. Эмнесиңер алар мектепте окуп атпайбы? Ошол эле англис тилде окуп атат, ошол эле кыргыз тилде окуп атат, ошол эле орус тилде окуп атат. Эмне үчүн анан билбей чыгып атат? Ошол эле орус тилди мектепте көбүнчө орус балдар керек болсо кыргыз тилди билбей чыгып атпайбы? Ошондо бул жаңы долбоорду Кыргыз билим берүү академиясынын мугалимдери түзүп чыктыбы же кимдер? Аны эми мындай чын менен айтсак, мен түзүп чыктым, рабочий группа. Мен ошол рабочий группанын башында турдум. Ошол көп адистер ушул долбоор түзгөнгө киришкен, көбүнчө ошол Кыргыз билим берүү академиясынын мугалимдери, илимий жамааты ушул долбоорго тыгыз катышып, ушул долбоорду чогуу иштеп
Ошондо Финляндиянын билим берүү системасын бизге тууралатыңыздар. Эми кандай деп айтсак, эми баардык Финляндиянын билим берүү системасын толук биз киргизе албайбыз. Анын үчүн Финляндия болушубуз керек. Анын үчүн биздин коомубуз, ан сезимибиз, каржылоо маселеси. Каржылоо маселеси. Мен жөнөкөй эле сөз менен айтып коеюн. Каржылоо маселеси мен ушул маалымат балким эскирип калды. Бир 4-5 жылда мурун Финляндия bir балага bir 5800 евро бөлүнчү жылында. Ошол эле кезде Кыргызстанда bir балага 1000-2 миң сом бөлүнчү эле. Эми карабайсыңарбы, каражат кандай? Если биз ошол каражатты ошондой көтөрүп, каражатты анан мугалимдерди туура дайырлап, мугалимдердин маянасын көтөрүп, мугалимдердин нагрузкасын азайтып, бул анан баягы кагаз иши. Мына азыр министр аябай жакшы иш кылып атат. Ошол мектептеки кагаз ишин, бак иш кагаз иштин азайтуу боюнча мен эки колдоймун. Эмнесеңер, мектепке барганда мына директор отурат, билет, кагаз жазып эле отурат да. Тигини жазыш керек, буну жазыш керек, буну бериш керек, тигини бериш керек. Сабакка дайырланбай эле көбүнчө эле кагаз иштин үстүндө эле отурат. Мына сурасаңар. Ошондой. Ооба. Эгерде бизде ошо билим берүү системасында толугу менен өзгөрүү болсо, анда биздин мугалимдердин иштөөсүнө шарт түзүлүш керек да. Себеби мугалим дагы өзүнүн билимин жогорулатууга көп убакыт бөлүнүшү керек. Биз болсо азыр жанагы ошо атайын иштелип чыккан иш кагаздары менен агай айткан жана базистик план менен иштеп атпайлыкпы? Эгерде сабактар кыскартылса, анда мен агайга сунуштап кетет элем, анда биздин мугалимдердин өзүнүн билимин жогорулатууга дагы ошол жерде атайын сааттарды карап койгонго мындай оюңуздарга алып койсоңуздар. Себеби билим берүү мугалим менен байланыштуу болуп аткандыктан биз дагы билимибизди жогорулатышыбыз керек. Жанагындай иш кагаздары менен көп убактыбызды алек кылбай, өзүбүзгө дагы балдарга билим берүүдө билимибизге көңүл буруу керек. Эже бир нерсе көпчүлүккө мындай түшүнүксүз болушу мүмкүн да. Жеке менчик мектептер системасы башкача алардыкы же кандай? Биз мамлекеттик мектеп болгондуктан бизге ал мындай өтө деле тааныш эмес, бирок ал жакта угуп калабыз. Ата энеси каржылагандыктан мындай шарттары жакшы депчи билим берүүдө. Окуучулардын саны аз дейт. Ал жакта бизде мамлекеттик мектептерде Канча орточо? 40тан ашык окуучу болуп атат да. Ошого 50 мүнөт убакыт, 1 саат. 45 мүнөт убакыт. 45 мүнөт убакыт. Анан 45 мүнөт убакытта тарбияга да мындай азыр көңүл буруш керек болуп атат. Себеби өксүп баратат, чын эле ачыгын эле айтыш керек да. Билим берүүдө көбүнчө баягы мугалимге жүктөлүп калып атат. Баланын дагы тарбия берүүсүнөчү. Анан өзү 45 мүнөт болуп атса, мугалим тарбия жагына да көңүл буруп, билимин да берип кетиш керек болуп атат. Ошондуктан сиздин оюңузча 45 мүнөттү көбөйтүш керекпи же кандай? 45 мүнөттү же азайтыш керекпи тескерисинче? Ушу туура эле болот. 45 мүнөттүн ичинде мугалим атайын өзүнүн түзүп алган планы менен жаңы теманы түшүндүрүш керек, тапшырма бериш керек. Мүнөтү туура эле болот, баланын санында болуп атат да бул жердечи. Баланын санында көп балага мугалим мындай билимин ошол 45 мүнөттүн ичинде бере албай атпайлыкпы? А жеке менчик мектепте баланын саны аз да, бир 15 бала, 20 бала, 15 баланы ар бирөөнүн 1 мүнөттөн сураса дагы 2 жолу сурап атпайбы? А бизде баланын ошо саны дагы мындай көйгөй болуп келет да. Жеке менчик мектептер, жеке менчик азыр жогорку окуу жайларда пайда болбодубу? Аякта баягы эле биздин программа менен окулат. Эмнесеңер биздин документти беришет, ошол эле аттестат. Ошол аттестатты программаны, ошол аттестат бериш үчүн ошол биздин стандарттын негизинде окулат. Аякта бир эле шарт, балдарга шарт түзүлгөн. Мына туура айтып кетишти коллегам. Шарт түзүлгөн, класстар аябай чоң эмес. Бирок каржылоо маселеси, мугалимдердин маянасы
2-3 есе жогору да. Ошого карата өзүнүн мамилесин, өзүнүн баягы балдарга кылган иш аракети 1000 кыйла жогораак. Аябай эле жогору болуп кетти деп мен деле айта албайм. Эмне десеңер, бир топ мен жеке менчик мектептерге баргам. Бирок эми кандай бир десем, бир кандай бир деңгээлде балким кээ бир позицияларда балким кичине жогорураак болобу деген бир эле ойда. Бул стандарт көп нерсени камтыйт. Ошол эле бир эле мазмун эмес. Аякта окуу предметтер да азайып атат көбүрөөк. Бир топ жаңы предметтер кирип атат ошол жаңы стандартка. Бу эң эле негизги ушул адамдын, коомдун мамилеси, мектепке караган мамилеси, адам менен мамиле, эне ата менен мектептин чогуу иштеши, эмнесиңер чогуу иштеп, чогуу эми керек болсо ошол эле энеталар азыр бизде кандай? Энетасы мектепке алып барып баланы берип коет, болду мектеп анан өзү эмне кылсаң ошол кыл деп айтат. Биз чет мамлекетте андай эмес да. Мектеп керек болсо энеталары түздөн түз ошол мектеп менен чогуу иш жүргүзүп, керек болсо сабакка келип, мугалимге жардам берип, эмнесиңер өзүнүн баласын окутуп атабыз да. Өзүнүн баласы окуп атат да. Вот ошонун баардыгы ошол стандартка кирилген. Андан башка ошол стандартка мен да баягы бир топ нерселерди мен айтпадымбы, талап кылат. Бул биринчиден ошол эле сабакты өткөрүү. Мына 45 мүнөт көппү жазбы деп атпайсыңар, 30 мүнөт көппү азбы да, 2 саат окуса да, 30 мүнөт окуса да, 20 мүнөт окуса, эң эле негизги ошол бала ошол сабакта сабак кызыктуу болуп, бала өзүн ошол сабакта бир кандай бир өскөндү сезиш керек да. Өзү баягы саморазвитие коет го, өзү ошондо анан балага кызыктуу болуп сабак. Бала умтулуп сабакка, бирдеме билейин деп сабакка. Демек, ошол окуу китептердин да, окуу предметтердин дисциплиналарында көбү ушул стандартка карата мазмуну да өзгөрүлөт. Ошол эле химиянын мазмуну өзгөрүлөт, ошол эле физиканын мазмуну өзгөрүлөт керек болсо, ошол эле математиканын мазмуну өзгөрүлөт керек болсо, бир топ мазмундар өзгөрүлөт. Эмне десеңер, баягы эле химия илгерки 19-20 кылымдын химиясы келет атат. А биздин азыркы химия өзгөрүлбөдүбү? Биология өзгөрүлбөдү? Биологиядагы бир топ берип аткан терминдер, бир топ берип аткан эмелер, алар өзгөрүлдү. Мен балким азыр менин коллегаларым биологдор айтса керек, эмне деп атат деп. Негизи биологияда ошол берип аткан сабактарды дейм да, ошол эле берип аткан билимдери анын көп болсо 1-2 балага эле керектүү болот. Эмнеге? Алар биология факультетине барабы же ошол биология кийинки кезекте ошол биология жакка эметкен бир кесипти таңдайбы? Ошогон эле керек. А башкаларга, например, ар бир адамды сурап көргүлөчү, клетка дегенди билеби? Же болсо личинки, тычинкаларды билеби? Эч ким билбейт, баардыгы унуткан. Ошол билим турмушка кереги жок экен да. Демек биз азыр ошол эле биологияны турмушка карата, турмуш менен байланыштуу мазмунун түзүп, балага кызыктуу болуш үчүн, азыркы мезгилде кызыктуу болуш үчүн, ошон үчүн ошого карата биз ушундай мазмун жагын да өзгөртүп атабыз. Мазмунун өзгөрткөндө китептерден туптуура айтасың, мазмун өзгөргөндөн кийин демек китеп мазмуну да өзгөрүлөт да. Демек түп тамырын аз-аздан, эми аны бу 1-2 жылдын ичинде буну биз ишке ашыра албайбыз. Если мамлекет колдоп, коомубуз колдосо, ошол китептердин баардыгын түп тамырынан өзгөртүшүбүз керек. Анан дайым ушул каржылык жактан теңсиздик болуп келет да, ушу жеке менчик окуу жайлар ачылганда огош бетер. Ар бир үй бүлөнүн социалдык абалы ар башкача. Бир эле класста ар башкача социалдык абалда. Деги ошол тарабын ойлонуп көрдүңүздөрбү? Колунда жоктор окуй калып атат, колунда барлар каалаган окуусуна өтүп кетип атышат. Туптуура айтасыңар. Мына ошон үчүн мына ушул стандарт, ошол стандартта биз ар кандай мектепте формалар киргизилген. Жаңылыгы. Бизде азыр эле офлайн формасы эле доминировать этчү эле да мектепте. Сабакка келесиң, обязательно катышасың. Аякта бир топ дистантный, керек болсо дистантный окуулары бар, керек болсо там адаптивный окуулары бар. Иш кылып бүт формаларын киргизгенбиз. Например, менин балам мектепте барат да, мектепке барганда айтат: "Папа, мен бүгүн барбай эле коеюнчу" деп. Мектепке баргысы келбейт. Баяктан мен аяктан иштеке албайм. Иштеке билим бербей атат. Мен андан көрө үйдө отуруп,
ушуну кылайын деп айтат да, макул деп айтам. Эмне десеңер, демек дүйнө жүзүндө ушунун баардыгы бар да. Мындай бир понятие бар, homeschooling деген, домашнее образование, unschooling деген. Азыр мектептин формалары өзгөрүлгөн да. Ошол эле Финляндиядан каржылык маселе дебедиңерби? Ошол эле Финляндияда керек болсо, ар бир баланы мектептен үйүнө автобус менен алып келип, муктаж болсо, кайта жеткирип коет. Окуу куралдары баардыгы бекер, тамагы бекер, экскурсия тияк бияка барам дегенде бүт баардыгы бекер. Баардыгын аякта бай, кедей деген жок. А балдарга баардык бай болосуңбу, кедей болосуңбу, бирдей шарт, бирдей окуу, бирдей бүт мамиле. Анын баардыгы бирдей болуп, анан ошон үчүн мамлекет өнүгүп атат да. Алар мамлекеттин эсебинен окуп атышат. Мамлекеттин эсебинен окуп атат. Мамлекет ошондой каржылайт. Мен жана башына айтып кетпедимби? 4-5 жыл мурун бир баланын башына 6000 еврога чейин бөлүнөт жылында деп айтып кетти. А биздин балага көп болсо бир билбейм азыр канча бөлүнөт экен айта албайм, бирок бир нечен эсе аз каржыланат да. Ушул биз келечекти ойлойлук десек, ушул мектептен башташыбыз керек. Демек сиздер каржылоо тарабында ойлонгонсуздар да, ойлонгонбуз. Анан мамлекет ошону тартып кете алабы же кандай? Эми мындай да, мамлекетти, экономиканы ким кылат? Адам кылат да, э? Адам, если человеческий, ошон үчүн ООН тарабынан билесиңерби, 1993 жылы индекс человеческого развития деген кабыл алган. Анда эмне? Азыр мамлекетти канча машина, канча танк, же болбосо канча самолет чыгарды деп илгери айтчылыгы, на душу населения в Японии выпускает там несколько тысяч телевизоров, несколько тысяч машин деп айтчылыгы. Азыр мамлекет аны менен бааланбайт. Азыр мамлекет адамга кандай шарт түзүлүп атат? Шарт. Жашоо турмушу, пенсиясы, зарплаты, манаясы. Ошол адамды өстүрүү. Ар бир мамлекет ошол адамды өстүрүп, адамга бир кандай бир билим берип, келечекке азыркы тарапка даярлап турсак, анда биздин мамлекет эмне десеңер, ошол эле экономиканы, ошол эле тетигакта бизди башкарып аткан чиновниктер, анан өсүп алат чиновник, анан түз башкара баштайт да. Анан ошол адам башкарат да, адам кылат да экономиканы. Анан билимсиз адам келсе, анан кантип башкарат, айтчы? Билими жок адамдар келсе. Демек ошол түп тамырынан биз мектептен өзгөртүшүбүз керек. Мектептеки келечекте ошол анан бара бизде айтып койгон көч бара оңолот деген сөз. Окуучулар мектепке барган учурда ата-энелер дайым даттанышат да, мугалимдер акча сурап атат. Майрам болгондо огош бетер. Анан бир баланы окуткандан көрө студентти окуткан оңоюраак деген дагы мугалимдер, ата-энелер жок эмес да. Мектеп директори катары айтсаңыз. Ошондой чын эле. Андай ойлор болуп атат, бирок биздин өзүбүздүн мектептен алсак, бизде андай жок. Жана андай чогултуу, акча тыйын чогултуу жок. Мамлекеттик мектеп болгондуктан ошо өзүбүздүн эле иш аракеттер менен мугалимдер ишибизди алып барып атабыз. Ошол мамлекеттик эле мектептерден угуп атпайбызбы? Майрам болгондо мугалим эжени майрамда түшүш керек. Бар, биз да угуп атабыз. Анан бир мектеп менен эле бир мектепте эле болсо эле бүт мектептерди жалпы теңебеш керек. Андай акча чогултпай эле иштеп аткан мектептер дагы бар. Ал эми эгерде мамлекет жагынан каржылоо толугу менен болуп, ошол эле китепти, ошол эле жана элеки компьютерлерди алып берген болсо, ал мектеп муктаж болуп ата-энеден мындай акча чогултпайт эле. Эми жана сиз сурап атпайсызбы, белектерге депчи, бул такыр туура эмес. Баягы эгерде мугалим өзүнүн ишин так туура алып барса, ата-эне баласынан эч качан аябайт. Ал өзүнүн эле мындай сөз түрдө эле бир акча чогултуп белек алуу же белек берүү эмес. Ыраазычылык сөзү менен деле ыраазычылыгын билдирсе, мугалим ошо менен эле баягы кубанып, сүйүнүп калат. Окуу китептерин да сиздер бересиздерби же сатып алабы? Толугу менен китептер, жана техникалык каражаттар толук болсо, анда акча чогултпайт эле да. Китеп дагы тартыш болуп атпайбы? Китепти дагы ата-эне сатып берип атпайбы? Кээ бир мектептерде ошо китепке да акча чогултуп калат.
Сиздерчи? Бизде жок, биз чогултпайбыз. Бекер бересиздер. Биз ошо район өкмөт тарабынан кандай китептер келсе, ошону баланын санына баарын тең бөлүп беребиз, бөлүштүрүп беребиз. Бирок жетишсиз да ал. Жетишсиз. Анан ата энелер менен иш алып барабыз, түшүндүрүү иштерин алып барабыз, класс жетекчилери алып барат. Биз мектеп администрация алып барабыз. Анан ошондо баягы түшүнгөн ата эне баласына билимине кошумча салымын кошом деген ата энелер өз каалоосу менен өздөрү сатып берет китептерин. Себеби бала билим алыш керек да. Анан үй бүлө шарттарына жана сиз жогоруда айтып кетпедиңизби, социалдык жактан дейинчи. Анан биринчи ошо ал жагында карайбыз китепти бөлүштүрүп атканда. Ошондой үй бүлөдөгү балдарга аракет кылабыз. Биринчиден ошо китеп менен камсыз кылганга. Мындай учурлар бар эле. Менин окуу китебим жок учурда деп жүргөн окуучулар дагы бар эле да. Бүгүнкү күндө барбы ошондой? Бар, андай окуучулар деле бар. Бар азыр деле. Мына мен өзүм деле сабак берем да. Мен баштагыч класста адеп сабагын алып барам. Азыр онлайн болгондо дагы, офлайн болгондо деле ошол учурлар бар болчу. Менин китебим жок деп анда дагы баягы экиден бир балага аракет кылабыз. Ксерокопия кылып аракет кылып берчүбүз, бала билимсиз калбасын деп. Бул көйгөйлөр бар, жок эмес. Китеп жетишпейт. Ошондуктан жана жаңы стандартты карап атканда туура жана оюңду айтып кеттиң, Марс. Сөзсүз түрдө ошо жана китеп жагындагы ошо эске алып кетсе, эгерде жаңылануу болуп атса, анан биз программаны эле жаңыртып коелу отуруп калсак, китептерибиз жок болсо, биз кайра да көйгөйлөргө дуушар болуп калган жатпайлыкпы? Ошондуктан ушул жагында эске алса жакшы болот. Агай, Финляндиянын окуу системасын көчүрүп алган экен. Мунун эмне кереги бар эле? Кыргызстандын өзүнүкүн деле бар да тарыхы, ошону касып туруп, өзүбүздүн менталитетибизге, каада салтыбызга тууралап туруп чыгарып койсо болбойт беле деген ойлорду деле уктук. Мындай да, эми биз өзүбүздүкү жакшы илгертен келаткан бир топ жакшы этнопедагогикалар жазылган китептерде бир топ жакшы нерселер кыргыз элинде бар. Аны ошолорду мына жаңы келаткан азыркы доордогу жаңы технологиялар менен кошо аралаштырып, негиз кылып биз ушул Финляндиянын эмнесин алдык? Баягы организация, управлениясын эле. Адам менен ар кандай иш аракеттерди жүргүзүү. Анын баары илгерки саат менен келип атабыз. Ал илгерки саат калат биз менен. Ал биз менен өлөт. Азыр глобализация деп айтып атпайбызбы? Мына глобализацияда азыр илгеркидей граница деле жок. Илгери биз совет доорунда бир жакка чыгыш үчүн разрешение алып, бир топ документти толтуруп, андан кийин анан рухсат берсе биз чет мамлекетке чыкчу элек. Азыр акчаң болсо каалаган өлкөгө кетесиң. Керек болсо азыр мындай да, үйдө туруп алып, мына ошол Бишкекте туруп алып, керек болсо өзүм фирмамды ачып алып, бирок менин филиалдарым бүт дүйнө жүзүндө иштегендей болсо болот. Ушул заманга келбедикпи? Демек, көрдүңөрбү? Демек биздин баягы илгертен келаткан каада салт ошол заманга карата, ошол келаткан турмушка карата өзгөрүлүш керек да. Илгерки мына бизде ушундай болчу эле, ушуну такыр өзгөртпөйбүз деген ал туура эмес. Эмнесиңер, адам өзгөрүп, коом өзгөрүлүп атат. Демек биздин ошол эле салттар, эмелер ошол келаткан өзгөрүүлөргө карата, кандай бир ошогон кандай бир ыңгайлаштырып биз жашашыбыз керек да. Биз мындайбыз, тияк тигиндей, биз аны калып албайбыз десек, анда биз мамлекетибиз өспөйт, өнүкпөйт, ошо бойдон ушинтип эле жүрө беребиз анда. Бир мисал келтире аласызбы? Эмне боюнча мисалдан? Ошол Финляндиядан алган бир нерсени биздин салтка тууралаган. Жөнөкөй эле, например, ошол эле, например, Финляндияда бизде эми алар деле ошондо бизде илгертен келаткан бир жакшы салт бар. Меймандос деген. Меймандос, ошол эле салтыбыз жөнүндө айтып көрөйүнчү, мына меймандос. Биз илгертен билесиңер, илгертен келет. Кокудада туруп атса, тетиңекте ат менен баратса, ай, кел бер, кел нанос тийип кет деп айтчу эле. Биз келген киши, үйгө келген киши, ай, кир үйгө, нанос тийип кет деп айтчу эле да, Ал Финляндияда жок да bizim. Демек, мына жөнөкөй эле мисал да, сен Финляндияга келсең, чай, отуруп чай ич деп айтпайт да, мына ошол жөнөкөй мисал. А бизде ошол салтыбыз калат.
меймандостугубуз калат. Аны биз мектепте да көрсөтөбүз, айтабыз. Анын баарын жана башында айтпадым. Биз баардыгын эле Финляндияныкын көчүрүп ала албайбыз. Биз баягы эле кээ бир ыкмалар дүйнө жүзүнө таралган. Бир эле Финляндия эмес. Ал ошол эле Швеция, ошол эле Дания, ошол эле Сингапур, ошол эле Южная Корея, ошол эле Куба, ошол мамлекеттерге таралган, дүйнө жүзүндө таанымал, дүйнө жүзүндө колдонуп аткан ыкмалар, дүйнө жүзүндө колдонуп аткан негизги мектептин негизин түзүп аткан модельдер, формулалар ошол биздин Кыргызстанга акырын киргизип, биз да өзгөрүлүшүбүз керек. Мындайча айтканда, конокту сыйлоо боюнча биз алдыдабыз алардан. Алдыдабыз. Анан бир кызык суроо жаралат да. Китеп окуу боюнча салыштыра беребиз да. Алар китепти көп окуйт экен, бир адам бир жылдан мынча китеп окуп салат экен. Ал эми кыргыздар болсо баланча барак деп коебуз да. Деги салыштырсак болобу? Алар бири менен сүйлөшпөйт турбайбы? Анан ошончо китеп окуйт окшойт да. Жок, мындай да. Эми куйма кулак да. Ооба, бизде сүйлөшүү деген нерсе бар да бизде. Мара, сен туура эле айтасың, конечно. Анын баардыгын айтып атпайбын башында эле. Баардыгын салыштыра албайбыз. Бизде ошол илгертен келаткан, ошол эле айтпадым, меймандостук, же болбосо улууну сыйлоо. Финляндияда bizde андай жок мамиле эне атага. Эне атаң карыса, эне ата өзүнчө эле жашайт, балдары өзүнчө жашайт. Керек болсо, это твои проблемы деп кетип калып деле калат. Керек болсо, ошол эле балдар. 18 жашка чыкканда соттошуп атышпайбы? Ошол соттошуп атпайбы. А бизде андай жок да. Бизде баягы айтат, кой андай болбойт. Андай намыз деген сөз бар бизде. Намыз деген бир чоң түштүк бар да, кой намыз болбойт, тегин эне атасы тиякта турат экен, тигиндей болуп калды деп биз кандай бир бизде ошол илгертен келаткан каныбызда бар да. Биз андайга бара албайбыз. Кандай болсо да биз андайга бара албайбыз. Биздин уже түп тамырына ошол уже калыптанып калган, биздин элге, журтубузга ушул калыптанып. Аны биз Финляндиядан ала албайбыз. Ал бизде калат. Вот ошондой нерселер бизде калат, андан ары өнүгөт. Бу керектүү нерселер. Аны өнүктүрүш керек, биз андан ары жылдырышыбыз керек. Бүгүнкү күндө бирок Кыргызстанга да кирип келет атпайбы баланын укугу деп, НПОшниктер тууралуу? Эми Кыргызстанга кирген НПОшниктер эми мындай да, Марс, туура эле айтасың, НПОшниктер келип атат, башкалар келип атат, баланын укугу деп атат. Эми керек болсо, бизде баланын укугу да керек, мына азыр. Эми баардык үй бүлөдө эмес, эми кээ бир үй бүлөдө карасаң, кээ бир балдардын укугу жакшы эле тебеленип атпайбы. Эми биз мындай, эми балким силердин тааныш тунуштарыңарда ушундай жок болсо керек, тегерегиңерде жок болсо керек, бирок андай ошондой баланын укугу ошол эле тетиги Ош базарына баргылачы. 12-13 жаштагы балдар тачка түзүп, же болбосо ошол эле бирдеме сатып, бирдеме иш кылып жүрөт. Бу баланы ал билим бериш керек, аган эме кылыш керек, бирок ал тиякта иштеп жүрөт. Ошондой эле тетиги частный фирмалары бар. Ошол эле мойкаларды карагылачы, эң эле көп жайында төтөн ушул жаш балдар 13-14 жаштагы балдар иштеп акча таап жүрөт. Ушунун баардыгы ал бөлөк мамлекеттерде анын баардыгы каржыланат да. Акча ошол эле баланы өстүрүүгө мамлекет каржылап турат да. Ошон үчүн аякта ошол баланын укугу ошондон башталып атат да. Биз баланын укугун карабай эле, жок сен иштейсиң, сен акча табышың керек деп ошол кичине биз аз болсо да баланын укугун кичине биз эбет алып айтабыз да. Жакшы коргой алып. Мектеп директори катары айтсаңыз, ошол окууга мүмкүнчүлүгү жок балдар, керек болсо ошол 13-12 жаштагы балдар үй бүлөсүн багып атат да, айтып өттү да. Ошо балдарды керек болсо кийген формасына чейин алып берип туруп окутууга мүмкүнчүлүк барбы? Эмнеге антпейбиз же болбосо? Же бул директорлордун ойлончу маселеси эмеспи? Кимдер ойлонуш керек? Буга жалпы коом эле ойлонуш керек. Бир гана министрлик же болбосо мектеп директору, мугалим эмес, жалпыбыз балдарыбыз биздин келечегибиз болуп аткандыктан биз балага ошо жаралгандан баштап эле көңүл бурсак, баланын дагы өсүшү, өнүгүшү, билим алышы да жакшы жакка болот да. Анан бул жерде мен сенин оюңду эгер туура түшүнсөм, бул азыркы биздин ошо жашоонун көйгөйү болуп атат. Себеби биз иш тажрыйбабызда мындай балдар менен, бул үй бүлө менен тыгыз байланыштабыз. Билип атабыз, иш жүзүндө көрүп атабыз, күбө болуп атабыз.
буга балдар күнөөлүү эмес, буга ошо үй бүлө кичине мындай кичине эмес күнөөлүү эле болуп калып атат да. Үй бүлөдөгү ата энелердин ажырашуусу, ата энелердин баягы мындай кандай десем, каражаттын тартышынан балдардын туугандарына таштап чет жакка иштеп кетиши, үй бүлөлөрдүн бузулушу, ушунун баардыгы эле балага баягы таасирин берип атат да. Ошондуктан мен азыркы кезде балага билим берип тарбиялабай, биз мектепте мындай үй бүлөнү да тарбиялап калып атабыз. Ошо бала тарбиялоодо үй бүлө бузулбасын деп. Анан колубуздан келген иш аракетибизди кылып, баягы балдарга билимибизди берип атабыз. Жана сиз айтып атпайсызбы, ошо кийимин алып бериш керекпи деп. Кээ бирде кыйналган үй бүлө болуп калганда, биз баягы мугалимбиз да, экинчи ата энеси болгондуктан көңүл буруш керек, жардам бериш керек андай үй бүлөдөгү балага да. Эже мындай Кийимин дагы, китебин дагы камсыздоого. мындай элестетиңиз. Сиз 18 жаштасыз бүгүнкү күндө. Ушундай элестетсеңиз, окууну бүттүңүз, Кыргызстандан жогорку окуу жайларына окуйт белеңиз. Азыркы күндө же чет жака кетет белеңиз, же окубай эле коет белеңиз. Өтө кызыктуу, анан ойлондурган суроо болду, Марс. Себеби мен качан бүттүм эле окуу жайды, туурабы? Мен бул жакта ошо окууга тапшырам, окуйм деген ой менен болгом. Азыркы жаштардыкы четке кетип калуу болуп атат. Бул жактан кетип калуу сизге жакыныраак сезилип атат. Жакшы окуп келесиз да, билим деңгээли күчтүү. Мен кетпейт болчумун. Мен кетпей эле ошо өзүмдүн Кыргызстанымда эле билим алып, ушул жакка кайра кызматымды өтөмөкмүн деп ойдомун. Мугалимдик кесипти эле тандамаксыз, кайра эле? Мугалимдик кесипти тандамакмын. Мен балдарды жакшы көрөм. Балдарды сүйөм. Ошо балдарды сүйгөн үчүн ушу кесибимди аркалап атам да. Рахмат. Агай, сизчи окуйт белеңиз? Мен окуйт элем. Мен мүмкүнчүлүгүм Кыргызстанда эле окуйт элем. Эмнесиңер мүмкүнчүлүгүм көп эле болду. Башка өлкөгө кетип калып, ошол эле Россияда окуп иштеп вуздарга. Мен эмнесиңер ошол кандидат, доцент деген звание, доктор деген званияларымды мен ушул Москвадан алгам, Россиядан. Мен кайсы бир вузуна бир топ вуздар чыгарган. Кыргызбай келбейсиңби, келип иштебейсиңби деп. Мен ошо Россияга кеткенге толук мүмкүнчүлүгүм бар болчу. Ошол эле Москвада калып бир университетте иштеп калып иштеген. Бирок мен ушул Кыргызстаныма келгим эле келип да. Ушул Кыргызстандын суусу, абасы, эли, ушул эле жүргөн жерим, өзүмчө кандай суу ичсем да өз жер. Ошол мен биринчи ирет ошол. Же болбосо чет мамлекетке мына 2-3 жыл мурун ушул Турцияга деле лекция окутуп чыгырды. Калас кылып калып 1,5 жыл калып иштебейсизби деген суроо берди. 1,5 жыл, 1 жыл же ушундай сабакты биздин студенттер сизди аябай каалашып атат дегенде Туркияда. Жок, мен кала албайм. Мен бир жака чыкканда бир көп болсо эле 1-2 жума чыдайм. Кыргызстан же болбосо мен Кыргыз. Азыр эле кызым Америкада жашайт. Америкадан өзүнүн визасын алды, жолдошум ошо аякта жакында келет, айтып атат, аларга виза берип бүт баардыгы Кыргызбай көчүп кетпейбизби Америкага деп айтат. Мен айтам, жок, мен Кыргызстандан эч жака кетпейм. Потому что ушул бул мен жер өлсөм да, кандай болсом да, бул менин жерим, ушул жер мага эң эле ыйык. Кыргызстандан кетпейт болчусуз. Атыңызга затыңыз жарашкан инсан турбайсызбы анда. Бирок бүгүнкү күндөгү жаштарды айтсаң кетем эле деп айтат. Көбүнчөсү 80%дан өйдөкүсү мына эже деле азыр. Туптуура. Көпкө чейин ойлондук окшойт. Анан бирок Кыргызстанда окугандан кийин диплом сандыкта жатат го. Туптуура. Ошолор ойлондурабы сиздерди? Ойлондурат. Ошон үчүн Марс. Ушул өткөн жылы мен ушул жогорку профессиональный образованиянын, жогорку кесиптик билим берүүнү түп тамырынан өзгөртүүгө концепция түзгөм. Эми ошол концепцияны азыркы жогорку окуу жай ошол да сайт Кыргыз билим берүү академиясынын сайтында илинип турат. Кантип өзгөрүлүш керек? Эмнесиңер азыр сен туура айтып кеттиң. Кеминде бир
90% жогорку окуу жайды бүтүп алган бүтүрүүчүлөр Жаш жумуш уландар. жок жүрөт. Ооба. Жумуш жок бизде. Демек эмне? Же болбосо өз бүткөн диплому менен өзү аркалаган кесиби менен иштебей атпайбы? Биринчи эле киши өз бак мугалимдер бүткөн мугалимге барбаса, врач болсо, а башкалар өз кесиби менен иштеген эч ким жок. Демек бизде иш орун жок болуп атпайбы? Бизде экономикабыз аябай начар акыбалда болуп атпайбы? Ошонун баарын ошону өнүгүш үчүн мектептен түп тамырын өзгөртүп туруп, өзүбүз өзгөрүлүп туруп, анан биз Кыргызстан көтөрүлө баштайт да. Вот ошондан биз айтат го, мына бизде бүт потенциал бар Марс. Жакшы потенциал. Биздин элибиз аябай кандай деп айтсам, баягы акылдуу, кандай бүт тараптан туура келчү, өнүгүү элибиз бар да, жери. Ошону туура багыт кылып эле, туура жолго салса, бир туура ажообуз келсе, менин оюмча Кыргызстан бат бутуна туруп кетет. Деп ойлойсуз. Ойлойм мен. Мен ойлойм, потому что мен билем Кыргызстандын келечеги бар. Дагы бир кошумча Албетте, болот. Марс, мен жана агайга суроо жолдободум го. Фин системасын толук көчүрүп алган жакшы, же биздин да баалуулуктар барбы кыргыз элинин деп. Ошону азыр оюма келе калды да. Бизде эле Кыргызстанда таалим форум коомчулук фонду бар. Ошо Осмонова Алмагүл, анан Жолчубекова Айгерим деген эжекелер ошо биздин баалуулуктар боюнча атайын дагы ошо билим системасында программаларды жазып чыгышкан долбоор ошо министрлик тарабынан талкуулап, мүмкүн агай сиз таанышсыз. Ошол жактагы биздин баалуулуктар ошону жана жаңы каралып аткан билим системасына кошсо дагы болот да. Ал жакта абдан жана ай билим программасындагы ошо колдонуп атабыз биз азыркы учурда. Багы мектеп стандартында жок, бирок биз деген багы сабактан кийинки тышкаркы иштерде же болсо жана балдарды бир кызыктыруу сабактарды өтүүдө ошо программаларды колдонуп атабыз. Биздин кыргыз элинин да өзүнүн жакшы баалуулуктары бар ошо билим берүүдө. Ошо таалим форум ошо коомчулук фонду тарабынан агай ошондагы жайылтсак жакшы болот эле да билим системасында. Менин вакытым тар болуп, ушу акыркы мезгилде ушул концепцияларды түп тамырын, билим тармагын түп тамырынан өзгөртөйүн деп, анан мынакей жаңы министр келгенде мага да кичине дем берди. Ал киши айтат, колдоймун деп, колго алабыз деп. Азыркы мезгилде ушул стандарттын үстүндө иштеп, стандартты аябай кылып жакшы силер менен кошо, коомчулук менен жакшы жөнүнө маңызына чыгарып, жакшы жасап туруп, ушул жаңы окуу жылдан ушу эмки мына 21-жылы сентябрдан тарта киргизсек, менин оюмча аябай жакшы. Бул аябай чоң иш, билесиңер. Бул биринчиден сиз жана туура айтып кеттиңер, мектептерге барып повышение кылыш керек, квалификациясын көтөрүш керек, мугалимдердин аң сеңизин оңдош керек. Биз аң сеңизин оңдош эмес, баягы эмне деп коет, перезагрузка кылышыбыз керек да. Мугалимдерде жаңыланыш керек. Жаңыланыш керек да, баягы компьютерде ушундай тема бар го, перезагрузка кылыш керек да, баягы традиционный урок эмес азыр. Сабактын да өзүнүн угу да өзгөрүлдү. Өзүңөрдүн азыр мугалим сколько не учитель, а сколько он тренер, сколько он воспитатель, он коуч керек болсо. Понимаете? На уроке. Он должен показывать, баланы жетелеп көрсөтүш керек да. Ошон үчүн бизде мындай болуп калганда, Макс, баардыгын бир стандарт менен, бир программа менен окутулуп. Мен ар бир адам ушул жарык дүйнөгө келгенде ар бир адамдын өзүнүн бир кандай бир шыгы болуш керек да. Бирөө музыкага шыгы бар, бирөө художник, бирөө техникага шыгы бар. Кээ мына журналист болуп, Макс, сенин биякта шыгың бар экен. Демек бар адамдын баардыгы бир демеге шыгы бар. А биз ага карабай, жок, баардыңар ушул стандарт менен, бир стандарт менен баардыңар окусуңар керексиңер, бул стандарт менен жүрүшүңөр керексиңер деген ал доор өттү. Азыр ошон үчүн биз мына жаңы стандарттачы, жаңы стандарт долбоорунда 10-11 класс толук профильный болот. То есть бала кайсы кесипти аркалайм десе, ошого көбүрөөк көңүл буруп, например, инженер болом десе, көбүрөөк инженерный предметтерди, математика, физика, ушул жака караган көбүрөөк предметтерди көбүрөөк окутуп, чет тилди окутуп,
ошол жака көбүрөөк анан ошентип анан бала уже кичине даяр болуп калат да, түшүнүп калат. Ушул мен демек ошол мектептин эң эле негизги миссиясы деп айтамбы, эң эле негизги баягы багыт эме кандай эң эле негизгиси бул мектеп ушул балдардын ошол шыгын аныктап, ошол шыгын надо развивать, взращивать, выявлять задатки и взращивать эти задатки, баягы шыгын. Вот тогда мектеп өзүнүн жолун табат. Ошондо профилдик негизде деп атасыз. Ал 10 менен 11 класска эле тиешелүүбү? Ал профильный деген жок. Баштаса болот. 5-класстардан таштаса болот. Негизги мектептен аякта ошон үчүн ошол биз жаңы стандартта кеминде 30% окуу убакыт ошол балдардын өзү таңдап алган сабагына барышат да, 30%. Жогорку мектептерде 50%. То есть государственный компонент деп коет, мамлекеттик компонент, баягы программадакычы, баягы сөзсүз окуучу компонент 50% түшсө, баягы өзүм таңдап алган пайызы дагы 50% түзөт. Жогорку классы, көрдүңбү? Сен если илгери сени жөн эле мындай бүт предмет, сен ушуну окуйсуң, каалайсыңбы, каалабайсыңбы, ушуну оку деп окучу эле. Эми сен жок, мен буну окубайм. Мен бул мынакини окуйм, мынакилерди окуйм. Мен эмне десең келечекте журналист болом. Журналист болгондо демек сен көбүнчө адабиятка, тилге, тил маданиятына, ошону кеп деген ошондой бир кандай бир предметтерди көбүрөөк басым окуп, ошо анан келечекте жакшы, анан ошондон жакшы специалисттер чыгат да. Ушул 2021 сентябрда ушул система кирип калышы мүмкүнбү же азырынча кыял элеби? Эми мен ошону айтыш, мен жаңы министр Кудай буйруса, ушул киши турса, менин оюмча кирип калат го дейм. Бул кишинин аракети жакшы. Ушул келе жаткан сентябрда. Ушул келе жаткан сентябрда киргизебиз деген ой турат. Эми аны чойгондон эмне себеби? Акырын билип атам, баардыгын толук кандуу киргизе албайбыз. Акырын баягы көч оңголо баштайт да. Бул мугалимдер да өзгөрүлүп, биз да өзгөрүлүп, стандарттарда да акырын бир течение бир 15-6 жылдын ичинде кирип толук кандуу кирип кетсек, баардыгын өзгөртүп, анда мамлекетибиз бат турбутуна туруп, анда биздин жаштар чет мамлекетке кетпей, бияка калып, бияктан өзү жумуш ордун өзү таап, өзү иштеткен ушундай бир өнүккөн мамлекетке катарына киребиз анда биз. Эфирибиз дагы соңуна чыгып баратат. Сиздерге 1 мүнөттөн эркин микрофон узатайын. Анда мен биринчиден ушул элиме кайрылат элем. Жаңы жыл келатат. Ушул жаңы жылыбыз жаңы жыл болсун. Ушул жаңы жыл мынакей бу 20-жылыбыз аябай оор жыл болду. Өзүңөр деле көрүп турасыңар. Бир топ кыйынчылыктар болду. Мен ойлойм, ушул 21-жыл ушул Кыргызстандын тарыхында жаңы доорго, жаңы бир кандай алгылыктуу иштердин жылы болсун. Кыргызстан бат бутуна туруп кетсин. Ошону карайлы. Анан эң эле биринчи ушул билим тармагыбыз ушул стандарт ушул сентябрда кирип кетсе, жакшы болот эле деп ойлойм. Марал радио FM бүт кызматкерлерине чоң ыраазычылык билдирем. Өтүп кетип бараткан жылыбыз баягы ушундай биздин билим берүү тармагына бир оор жылдардан болуп калды. Себеби биз балдар менен мектепте, класста мындай баарлашпай, аралыкта баарлашып иш алып барып атабыз. Ошо баягы эми жылыбызды узатып алалык. Келаткан жаңы жыл баардыгыбызга, жалпы кыргыз элине аманчылыкты, тынччылыкты алып келген. Ошонун ичинде биз билим берүү системасынын баягы өкүлдөрү болгондуктан биз балдарыбыз менен мектеп партасында жолугушуп, баарлашып, билимибизди, тарбиябызды берели деген ойдобуз. Анан бул Кыргызбай агай болсо өзүнүн алдына жакшы максаттарды коюп буйрса, жаңы келаткан окуу жылда биздин Кыргыз Республикасынын билим берүү системасында толугу менен өзгөрүү болот деген ойдо. Агайдын оюна мен дагы кошулуп, ошо мезгил жетип келди. Биз жаңыланышыбыз керек. Ошо тилектер ишке ашсын демекмин. Сиздерге бекем ден соолук, ишиңиздерде ийгилик. Чоң рахмат. Алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп келип бергендигиңиздер үчүн, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио кармандар, биз менен бирге болгонуңуздар үчүн сиздерге дагы терең ыраазычылыкты билдиребиз. Балдарыңыздарга
жакшы тарбия, жакшы билим берүүнү төрөлгөндөн баштап эле ойлоно баштасаңыздар деп айтып өтөбүз дагы. Бүгүнкү эфирибизде жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.